орун басары Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке сөз берилет. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Талант Турдубаевич, урматтуу депутаттар. Жогорку Кеңеш трибунасына биринчи жолу депутаттар тарабынан контрабандага каршы күрөшүү боюнча маселелер көтөрүлгөн. Жана бир нече маалыматтар туура эмес айтылгандыгына байланыштуу президенттин тапшырмасы менен мен ушу силерге туура маалыматты берип коюу үчүн жана ушул жерден Жогорку Кеңештин трибунасынан негизсиз, далилсиз сөздөрдү айтпаңыздарды суранып, ошон үчүн маалымат берип кетейин дедим. Эгерде кайсы бир маалыматтар керек болсо, контрабанда боюнча же болбосо ошого байланыштуу маселелер боюнча керек болсо, биз ар дайым сиздерге официалдуу түрдө бергенге даярбыз. Бирок кээ бир маалыматтар бар, биз аларды толук бул жерден айтпайбыз. Ошондуктан мен контрабанда боюнча кандай чаралар көрүлүп жаткандыгы боюнча силерге бир-эки маалымат айтып коеюн. Кылмыштуу иш-аракеттерге мыйзам чыгаруу базасынын алсыздыгы түрткү болуп жатат. Мыйзамга ылайык контрабандалык жүктөр кармалган учурда жүктөрдүн ээлери бажа органдарына милдет акысын төлөөгө милдеттендирилет. Андан кийин кармалган жүктөр чек арасынан официалдуу түрдө жабылышына карабастан легалдаштырылат. Ошондуктан контрабандисттер тийиштүү түрдө жоопко тартылбастан мамлекеттин кызыкчылыгына терс таасир тийгизип, кылмыштуу ишмердүүлүгүн улантышууда. Биз бул кырдаал өлкөбүздүн экономикалык коопсуздугуна коркунуч жаратканына байланыштуу мыйзам чыгаруу деңгээлинде иш-чараларды бекемдөө боюнча сунуш каралып жатат. Бүгүнкү күндө мамлекет башчысына кол коюуга тийиштүү мыйзам долбоору жөнөтүлдү. Урматтуу депутаттар, сиздер тарабынан кабыл алынгандан кийин каралып жаткан мыйзамга ылайык контрабандага тиешелүү автоунааларды конфискациялоо сунушталат. Урматтуу депутаттар, мына бул жерде депутат Адахан Мадумаров тарабынан бир нече жолу, бир жолу айтылды, макул депутат деп унчукпадык. Эки жолу айтылды, унчукпадык. Кече дагы ушундай бир чоң парламент трибунасына айтылып атат. ГКМБдын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип, үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүрүптүр. Успокойтесь. Азыр айтам. Посидите. Урматтуу. Посидите, сейчас расскажу вам. Тартип сактаңыздар. Сабыр кылып турсуздар. Урматтуу эмес Адахан Кимсенбаевич. Мен ушул фактыларга мына келип атам, шашпай туруңуз, азыр айтып берем. Ким менен кайсыл жерде эмне кылып жүргөнүңүздү, так, кайсыл контрабандист, кайсыл жерге сизге аш кылып берип аткандан бери бардык маалыматтарды айтам азыр. Унчукпай туруңуз, тартибиңизди сактап. Маданиятыңыз барбы, жокпу? Андай болсо жөн отуруңуз. Жөн отуруңуз. Азыр айтып берем. Коллегалар, маалымат тугайлы, анан кезек-кезеги менен сөз беребиз. Кыргыз чегарасындагы 2021 жылдын апрель айындагы каргашалуу кагылышуудан кийин иш-чаралардын негизинде аткезчиликке ыңгайлуу жана кыргыз-тажик чегара тилкесинде жол ортосунан өткөн Худжан Жаштык Канибадам автожолунун боюнда жайгашкан 37 кайра жүктөө базасы, перевалочная база жана башкача айтканда складтар жана 25 куюучу, май куюучу станциялар толук бойдон жабылган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө контрабанда кескин түрдө кыскарды.
Май куюучу май боюнча контрабанда ГСМ боюнча почти толук бойдон токтоду. Себеби өзүңүздөр билесиңер, ошол жолдон ар жакта же жолдун тегерегинде биздин жарандар өтө аз жашайт. Жана ал складтар, май куюучу жайлар контрабандага гана ылайыкташкан болгон. Ошонун бардыгын биз бүгүнкү күндө жок кылдык. Аткезчиликке кириптер болгон адамдар өздөрүнүн товарларына Лейлек районуна караштуу Арка, Борбордук, Жаштык жана Достук айылдарындагы соода түйүндөрү таандык делген фиктивдүү документтер жасашып, анан ары өткөрүшүп турушкан. Урматтуу депутаттар, дагы бир эки маселени айтып кетейин, анан суроолоруңузга жооп берип кетем. Баткен районундагы развилка жана Лейлек районундагы кольцо посттору азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн аткезчиликти жана сыртка чыгып аткан азык-түлүктөрдү токтотуу максатында орнотулган. Сырт жакка күнүмдүк керектелүүчү күйүүчү майларды, минералдык жер семирткичтерди, чоң жана кичи малдарды мыйзамсыз алып кирүү жана алып чыгуу фактыларына болтуруу максатында уюшулган. Андан сырткары фактылар боюнча айтып кетсем, бул жерде bir madaniyetsіз, тәртіпсіз депутат сұранып отыр. Фактылары боюнча айтып кетсем, 2022 жылдын январь айынан апрель айына чейин 39 миллион 161 миң 157 сом өлчөмүндөгү аткезчилик жүктү алып өтүүгө аракет жасоо боюнча 131 факт аныкталып бөгөт коюлган. Бул чара колдонулган гана фактылар. Жалпы 708.700 сом өлчөсүндө 90 айыппул салынган. Жалпы 1 миллиард 283.149.023 сом өлчөсүндө боюнча бажы төлөнгөн. Мындан сырткары 2022 жылдын январь айынан 1 майынан 3500 тонна, ал эми ушул эле жылдын май айынан 900 тонна минералдык жер семирткичтер аткезчиликке бөгөт коюлган. То есть биздин мамлекетибиздин ичиндеги минералдык жер семирткичтердин эгерде машина катары эсептеп келе турган болсок, айына миңдеген машиналар ушул контрабандалык жол менен биздин мамлекеттен сыртка чыгарылып кетип атат да, миңдеген машиналар. Ошолорго бөгөт коюу максатында өтө чоң иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бирок ошо иш-чараларды жүргүзүү маалында кээ бир мыйзамды түшүнүп түшүнбөгөн, мамлекеттин ичиндеги коопсуз сактоого тоскоол жүргүзүп аткан депутаттарыбыз бар экендиги мен ачык айтайын. Алардын бири Мадумаров Адахан Кимсанбаевич жакын эле күндөрү ошол кольцо развилка стационардык посторуна барып, ошол жердеги кызмат өтөп аткан сотрудники органов национальной безопасности указал, чтобы они дали им отчет. Насколько вам хорошо известно, что сотрудники органов национальной безопасности никоим образом никогда о своих действиях, о своих работах, которые они оперативно проводят, никаким депутатам никогда не давали отчетов. Это противопоказано законом. Законом их деятельности должны контролировать только органы прокуратуры. Тем не менее, Мадумаров при всех, чтобы удовлетворить свои политические амбиции, показать на этот видео, что он является каким-то образом борцом за права граждан, вызывая наших сотрудников органов национальной безопасности, хотят, чтобы они раскрыли свои планы мероприятия, оперативную работу, которую они проводят, и хотят их лицо узнать. Кто ты такой, какая фамилия твоя, что ты делаешь, каким работам занимаешься. Он не имеет на то право, законное право задавать такие вопросы. И наши сотрудники очень правильно поступили, что не стали с ними ругаться или каким-то образом им раскрывать. То есть, кыргызча айтканда, муну менен жаакташып, сүйлөшүп, талашып, тартышып,
ушул тартып аткан видеосуна түшүп кетпестен акырын өздөрү жылып кеткен эң туура болгон. Эң туура болгон. Качып кеткен эмес. Качырат сени. Эте рас. Эң туура болгон жана мындан ары бир дагы депутат ушундай кылбаш керек деп мен сиздерден суранып кетер элем. Себеби алар жөнөкөй постто турган милиция эмес. Же таразаны карап турган транспорттук министерствонун кызматкери эмес. Андан сырткары ошол жерде Адакан Мадумаров жанына бир-эки адамдарды алып, ошол адамдар видеодон сүйлөп атышат. Мына сотрудниктер $500 $1000 акча алып атат деп. Бирок ошол сүйлөп аткан адамдардын ким экенин бул киши жакшы билет. Ал адамдар ошол жерде сүйлөп аткан, жанында туруп сүйлөп аткан Ташматов, Оразалиев аттуу адамдар алардын түздөн түз аткезчиликке каршы катыштыгы бар. Ташматовдун агасы дагы, иниси дагы өздөрү үй бүлөсү менен ушуну аткезчиликти жасашат. Мадумаров менен сүйлөшкөндөн кийин эле 5 жолу 5 факты менен ошол үй бүлө кармалды. 5 факты менен кармалды. Мына Мадумаровго дайын факт. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын кургалдуу күчтөрүнүн уставына ылайык жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндөгү мыйзамынын негизинде улуттук коопсуздук органдарынын ишинин көзөмөлүн прокуратура органдары гана жүргүзөт. Эч кандай жогорку кеңештин депутаты же башка депутаттар жүргүзгөнгө мыйзам жол бербейт. Муну ошол Адакан Кимсанбаевич толук билип алыш керек. Андан сырткары биздин ошол укук коргоо органдарынын контрабанда менен бүгүнкү күндө күрөшүнүн терс жактары болушу мүмкүн. Муну биз моюнга алабыз. Биздин деле сотрудниктер же ошол жерде иштеген адамдар деле кайсыл бир деңгээлде туура эмес иштерди кылып коюшу мүмкүн. Бирок ал негизинен биздин бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо боюнча, мамлекетибиздин продуктовый безопасность, азык-түлүк коопсуздугун сактоо боюнча жасап аткан иштерибизге эч кандай кедергисин тийгизе албайт. Өзүңүздөргө мына мен айтып өткөндөй, бүгүнкү күндө мамлекетибизде коопсуздук, азык-түлүк коопсуздугу толук бойдон сакталган. Биздин жасаган аракеттерибиз негизинде биздин Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө күнүмдүк керектелүүчү товарлар, азык-түлүктөр негизинен ылдыйкы баада кармалып турат. Мына май деле жанагы өсүмдүк майын деле айтайын. Бүгүнкү күндө эң арзан өсүмдүк майы бизде. Ошол эле мезгилде коңшу мамлекеттерде бардык күнүмдүк керектелүүчү товарлар, азык-түлүктөр бизден бир нече эсе кымбат. Ошондуктан рыноктун жанагы правиласына ылайык көптөгөн бизнесмендер контрабанда жолу менен биздин продукталарды башка жака чыгарганга аракет кылып атышат. Эгерде биз ушундай кескин түрдөгү чараларды колдонбогонубузда, бүгүнкү күндө бизде продукта да көтөрүлүп кетмек, күндөлүк керектелүүчү буюмдарыбыз дагы азайып кетмек, жана баалар кескин түрдө өсүп кетмек. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жасаган контроль негизинде бүгүнкү күндө толук бойдон азык-түлүк коопсуздугу сакталган. Муну факты менен айтып кете турган болсом, бүгүнкү күндө урматтуу угандар, май боюнча, өсүмдүк майы боюнча 123 сомдон алынып келинип, Кыргызстандагы бардык складдар толук бойдон камсыз болгон. 123 сомдон 1 литрини. Бул азыр Кызылкыяда турат, Ошто турат складдарда, Жалал Абадта турат, Бишкекте жана Балыкчыда. Андан сырткары кумшекер боюнча. Кумшекер боюнча дагы 48 сомдон килограмм алынып келинип, бардык складдарда толук бойдон турат. Мен анын количествосун айтпай эле коеюн бул жерде, чтобы количествосу бардык эмеге жарыя болбосун. Андан сырткары буудайдын килограммы 21 сомдон алып келинип,
ал дагы биздин көзөмөлүбүздө бардык складдарда азыр камсыз болуп турат. Бул деген Кыргызстаныбыздын эгерде Капыстан азыркы катаал шарттарда Капыстан ушундай бир катаал маселелер жаралып кала турган болсо, биз толук бойдон элибизди бааны көтөрүлүп кетпешине жана катаал бир шарттар болуп кетпешине шарттар түзүп койдук. Бул мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордук. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтамын, эгерде фактыңыздар болбосо, жөндөн жөн элдин канын ичип атат, жон терисин шылып атат деген нерселер токтоткула. Туура ошол биздин чек ара тилкесинде жашаган адамдарга кайсыл бир деңгээлде ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн. Муну биз моюнга алабыз. Бирок ошол эле мезгилде, урматтуу туугандар, бүт мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого биз дагы милдеттүүбүз. Ал эми чек ара тилкесиндеги жашагандарга ошол продукты питания, азык-түлүк боюнча, жер семирткич боюнча, күйүүчү майлоочу майлар боюнча эч кимисинин эч кандай нааразычылыктары бүгүнкү күндө жок. Бардыгына толук бойдо жеткизилген. Жер семирткич керекпи? Алар айыл өкмөтүнүн справкасы менен, айыл башынын справкасы менен канча кааласа алып өтөт. Бирок ошол эле кичинекей максат айылыбызга, арка айылыбызга, борбордукка, же болбосо кулундуга күнүнө жүздөгөн машина жер семирткичтин кереги жок. Муну ачык айтышыбыз керек. Күнүнө бир нече ондогон жанагы өсүмдүк майынын кереги жок ал жерге. Bir машина өсүмдүк майын алып бара турган болсо, ошол жерге жок дегенде бир 5 күн 10 күнгө жетет. Ал эми бизде күнүндө бир нече ондогон, жана башында айтып өткөндөй, жүздөгөн машиналарга жүктөлгөн продукты питания, күйүүчү майлоочу майлар, жана жер семирткичтер, жана башкалар ошол жака өтүп кеткенге аракет кылып атышат. Ошон үчүн биз ошол кольцо жана развилка деген постторду койгонбуз. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, сиздерде ушулар боюнча маалыматтар керек болсо, биз ачык айтып беребиз. Кече мына бир депутат айтып атат, мен муну ачык сиздерге менен мындай бетке гана айтып атам да, сиздер дагы биздин кемчилигибиз болсо бизге мына ачык бетибизге айткыла. Кече бир депутат айтат, мына Тазабек Икрамов деген. Мына адамдарга жанагы селден жабыркаган адамдарга жардам берилбей атат, же болсо былтыркы адамдар ошол бойдон калып атат деп. Урматтуу депутат, так, кече күнү миңдеген адамдардын үйлөрүн басканда, миңдеген үйлөр мындай быйылкы жылда болгон жок, башка жерлерде. Так, ушуга чейин да болгон эмес. Миңдеген үйлөрдү суу басты. Ошолордун арасынан 300гө жакын үй оор акыбалда калды. 100гө жакын үй жараксыз болуп калды. Бул эми официалдуу түрдө алганда гана, официалдуу эмес алганда болсо, регистрация болбогон, жана башка канчалаган адамдардын үйлөрү суу астында калды. Бул бардык жерлерде эмес, бардык жерлерде кээ бир жерде 10 үй болуп атат, кээ бир жерде 5 үй болуп атат, кээ бир жерде 3 үй болуп атат. Ал эми бул жерде бир эле айыл өкмөттө, 2-3 айыл өкмөттө ушундай чоң жаман акыбал түзүлдү. Ошондо бир жолу бут басып, ошол жерге барып койбогон депутат чыгып алып, ошол акыбал боюнча сүйлөгөндө, биякта туруп жаның ачыйт экен да. Жүздөгөн биздин мамлекет кызматкерлер, МЧС, жергиликтүү бийлик органдары, өкмөт күнү түнү тынбай мына ошол адамдардын кесепеттерин жоюу боюнча ишти кылышты. Эч ким жалоос эткен жок. Эч ким силерге биз ушинтип талаада калып кеттик, кыйналып калдык, жардам бергиле деген жок. Себеби азык түлүгүнөн баштап үйлөрүнө чейин тургузуп берүүгө өкмөт өзүнүн мойнуна алды ошону. Эмне үчүн бул жагын эч ким айтылбайт? Эмне үчүн ушул боюнча Икрамов, Тазабек бир ооз айтып койбойт дагы? Чынында 3-4 үй Карадария айылында былтыркыдан калган маселе боюнча жабыр тартып турушат. Бирок аларга да жардам беребиз буюрса жакында. Ал маселени да чечебиз. Депутаттын айтып койгонуна рахмат ошону бизге эсибизден чыгып калганда. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эгерде кайсы бир маселе болсо, мен силерге жооп берүүгө даярмын. Биздин өкмөт, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ар дайым ачык. Биз эч кандай коомчулуктан
же депутаттардан, же башка бир мамлекеттик органдардан бекинип эч кандай иш кылган жокпуз. Коррупцияга алынган жокпуз. Мамлекетке зыян келтирген жокпуз. Бардык ишибиз күнү түнү тынбастан мамлекеттин кызматына жүрүп атабыз. Ошондуктан биз коркпостон баарын ачык алдыңарга айтып бергенге ар дайым даярбыз. Ал эми жанагынтип голословно, негизсиз, эч кандай маселеси жок эле кан ичкич деп айткан, бул өтө туура эмес маселе. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, кимде кандай суроолор бар? Табло бергиле. Отырып жөө берсеңиз болот. Табло менен кетебиз. Процедурный 5-нчи микрофон. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Мен сизге сунуш киргиздим, сурандым. Моомундай болуп атырылып сүйлөгөндөн кийин дал ошондой укукту мага да бериңиз дагы борбордук трибунадан убакыт. Качан? Урматтуу коллегалар, фракциянын мөөнөтүнөн сурап атат. Добуш берүү менен чечебиз, урматтуу коллегалар. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан убакыт сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 35, каршы 16, бар 51, катталды 77. Сунуш өткөн жок. Суроого жазылыңыз. Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Макул. Бербей койдуңар. Эмне болот? Камчынын ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ошондойбу? Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Знайте. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны талант Мадумарович? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроого жазылды. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Суроого эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү? Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөш керек. Тилим барда эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебеген, колуң сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар. Камчак. Еще не поздно. Тартипти сактаңыздар. Регламент менен, мыйзам менен иш алып барсак. Ар бир жерде өзүнүн эрежеси бар. Так, извините, пожалуйста, мен бир сөз берип коюңузчу, көрсөтөм деген айтып коеюн, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, бул кишини көрсөтөм дегенде жөн бар. Себеби бизде толук оперативдүү маалыматтар бар. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн, мамлекеттеги бийликти сиз эч качан алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусаттар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсанбаевич, Адахан акабыз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак, ушул иштер боюнча дагы кыйкырып чыгасыз. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Рахмат. 5-нчи микрофон процедурный. Талант Мадумарович, келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташыйып өзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо, бүтүндөй барып алып барып, могу жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап
кыйкырып коет, КТРЛтерден сайратат, аймак деген, регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгерде мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп сөздү бурмалабагыла. Силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атабыз сизди билимдүү Сиз түшүнгөнүңдү көрүп атам. Бир дагы айта албайсың. Сиз мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша батат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндө барып четинен кама. Четинен кама. Мен кол чабам. Сени кошуп калмайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колдон келген иш. Эсиңден чыгып калды. Колдон келген ишти айтпачы Айлана. Колдон келген ишти айтпачы. Колдон келбеген. Кайма ачпасаңар. Каймач. Гөнгөн экенсиңер, көрүнгөн кетем. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Мен ак үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотты силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да жооп бересиң. Табло менен кетели, урматтуу коллегалар. Процедурный 3-чү микрофон. Урматтуу төрага, биз күн тийген жердин күкүгү болбошубуз керек. Ушул жерде бул дагы биздин арабызда отурган депутат. Макул, кимге кандай мамилеси бар экенин ал өзү чечиши болот. Бирок жооп берейин, микрофонго чыгайын, мен дагы айтайын деген сөзүн мен кайрадан бир ирет добушка коюңузду өтүнөм. Мадумаров дагы адам, бул дагы депутат. Ушул жерде баарыбыз отуруп, Мадумаровдун тилин кесип сүйлөтпөй коюуга биз себепкер болбошубуз керек, урматтуу депутаттар. Мен сунушка коем, дагы бир жолу 10 мүнөт чыгып сүйлөп койсун, айтып койсун, башка эмне маселе. Калыс бололу. Урматтуу коллегалар, депутаттан сунуш келип чыгып атат. Кайрадан аталган маселеге кайрып келүү жөнүндө добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 41, каршы 14, бары 55, катталды 77, сунуш өттү. Процедурный 2-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, өкмөттүн мүчөлөрү. Бул жер сүйлөй турган жер. Өкмөттүн өкүлү душманбы бизге? Депутаттар жообун айтты, өкмөттүн өкүлү жооп берип атат. Эми кичине катуу кетип калды ал. Мурунтадан болгон нерсе. Бирок ар ким өзүнүн оюн айтканга укугу бериш керек. Эч ким өкмөт жок, мыйзам жок, президент жок, талаада калдык, оптом саталы деген биздин арабыздан деле чыгып атпайбы? Өкмөт жооп берип атпайбы ошого? Мына өкмөт отурабыз, иштеп атабыз, мыйзам бар деп. Далилдештерин пикир айтса эле пикирди линчеп айтат экен туура көрүп алдык баарыбызчы. Ким биринчи сөз айтып эле мындай жалоп кылса эле баарыбыз ошого болушуп атабыз. Мына мен деле айтып атам министрлерге, кээ бирөөлөрүнө сындарды келип жооп берип атышат. Анан эми оппозиция өзүнүн пикирин айтса, позициядагылар өзүнүн пикирин айтса, эми муну менен эмне эки жат кырылалыбы? Айткандарын айтып атат. Пикирлерин айтсын, катуу кетпеш керек. Анан эми өкмөт эмне жалгыз эле биз айтып эле өкмөт айтпаш керек боюн. Байсаловду ошентип атып оозун жаптык. Мына Камчыбек Кыдыршайч айтып атат, мунун оозун жабалы. Эртең менин оозумду жапкыла, бүрсү күнү Мадумаровдун оозун жапкыла. Тымпый эле отуруп берели анда баарыбызчы. Ошон үчүн кичине сабырдуулук кылыш керек да. Өлкө жалгыз эле. Башка өлкө жок бизде. Ар ким өзүнүн пикирин айтсын. Анан жалгыз эле биз айтып эле эмне өкмөт айтпай коюш керек. Рахмат. 4 багыт боюнча. Урматтуу коллегалар, фракциянын убактысынан бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Кипсамбаевич сөз сурады. Сөз сизге беребиз. Рахмат, урматтуу кесиптештер.
Касиеттүү Кыргызстандын калкы. Мен 5 айдан бери биринчи жолу ушу микрофонго чыгып атам, ушу трибунага. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда соңку мезгилдерде аябай ушундай бир модага айланып калды. Пагон таккандар келип алып эле кыйкырып сүйлөгөн болсо ошолордуку туура. Ошондуктан биз бардык тарапты угуп, анан таразыга салып, анан өзүбүздүн чечимди чыгарышыбыз керек. Мына азыр айтты Мадумаров, Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып. Биз фракция менен бардык. Фракциянын курамы менен бардык, ошол жерде жыйынды өткөрдүк, эл менен жолугуштук. Бул бир. Баткен районунун губернатору, Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Бардык сөздөрдү укту. Биз менен чогуу олтуруп, чогуу жаран иштер болду. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовың, Бешматовыңды кимди болсоң ошонуңду карма дагы. Эгер аткезчилик кылып аткан болсо, өмүр бою камап сал. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде камерага айтып атат. $500 берем десем болбой атат, $1000 бересиң деп атканын бүтүндөй дүйнө жүзү көрдү, укту. $1000 бер, өткөрүп жиберем деп айтып атат дейт. Ушул жерден дайым эле $500 менен өтүп жүрчү элек, азыр ставкасын ушундай көтөрүп алды деп. Мен ал жерде иштебей, мен ал жерде түнөгөн жокмун. Ошол какшап айтып аткан инсандын сөзүн сиздерге жеткирдик. Экинчиси, эң арзан баа бизде дейт. Аткезчилик качан болот, урматтуу туугандар? Аткезчилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке мыйзамсыз товар ташыганда болот. Эгерде мыйзамсыз товар ташып аткан болсо, ошол жерде тургандардын бардыгы чек арада туруш керек. Кыргызстандын ичинде, бир райондун ичинде 2 айылдын ортосунда эч кандай пост турбаш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Мына ошол жердегилердин баарын какшап жазып аткандары ар бирибиздин колубузда бар. Ошол районун депутаттары, шайланып келген районун депутаттарына кайрылып аткандар бар. Мына момундай болуп, ачыктан ачык дыйкандарга селитра жетишпейт, кымбат. Шарибек Оразалиев деген мырза урматтуу Абдикарим Карбековичке кайрылып атат. Бул киши ким? Баткен районундагы азыр өкмөттүн өкүлүбү, кимдин өкүлү экенин да билбей калдың азыр. Мына ошол областтын губернаторуна кайрылып атат. Лейлек районунан Кулунду айыл аймагына жер семирткич жетпейт. Областтын губернатору жооп берип атат. Эртеге точка коем дейт. Андан бери 9 күн өттү. 25 тонна селитраны алып баратып, ошол жерден өткөрө албастан кайрадан төгүп таштап кетип калды. Кимге пайда, кимге зыян? Чек араны кайтарыш керек. 2 айылдын ортосун эмес. Аткезчилик болгондо күйүүчү май деп атасыңар, же башка бир өсүмдүк майын деп атасыңар. Ал өсүмдүк майлар аткезчилик боюнча болсо, Кыргызстандан башка жака чыкпайт. Кыргызстанда өстүрбөйт аны. Кыргызстан чыгарбайт алмайды. Контрабанда менен сыртка ташып кеткендиктей. Биздикилер араңдан араң сырттан ташып келип атат. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылып атат. Азык-түлүк коопсуздугу качан пайда болот? Качан ошол дыйкандарга арзан жер семирткич келип, дыйкандар өз убагында сейип калганда. Азыр жай башталды. Азырга чейин турат. Мына Айыл чарба министрлигинен Темирбаева айымга кат жолдоп атат. Сиздин сунушуңуз боюнча дейт, мамлекеттик материалдык резерв фонду аркылуу Өзбекстан Республикасынан алынып келинген 4977 тонна болсо керек. Аймак селитрасын Баткен областынын дыйкандарына бөлүнгөн 378 тоннасы Кызылкыя шаарында кампасында турат дейт. Кызылкыяда турат, Кулундуга жетпейт. Эмнеге? Пост бар. Билесиңер да силер, кайрылып атат да күндө эле какшап. Ыйлап атат да ошолор. Канын ичпей эмнесин ичип атасыңар анан? Мына жерде дагы жазып атат. Алынган маалыматтардын негизинде Баткен областы боюнча ташылып келинген минералдык жер семирткичтердин басымдуу бөлүгү Кыргыз жер семирткичтеринен ташып келүүчүлөр ассоциациясы КАПУ деп коет. Тиешелүү жетекчиси Акунбеков телефондон берип атасыздар. 2800 тонна аммиак селитрасы баасы 38 сомдон болуп атат. Биздики кымбат болгон үчүн сатылбай атат деп айыл чарба министри берип атат бул катты. Мадумаров жазып аткан жок. Андан кийин мына айыл өкмөттүн башчысы Маликов деген
азамат кайрылып атат, Кулунда айыл өкмөтүнүн башчысы маалымдама берип атат постто турган азаматтарга, той болгон азаматтарга. Берилет ушул маалымдама Кулунда айыл өкмөтү тарабынан Кулунда айылынын тургуну Сулайман уулу Кубатбекке дыйкандарга сатуу үчүн Кызылкыя шаарынан 25 тонна жер семирткич түрүн алып келет. Блокпосттордон өтүү уруксат бериңизди суранабыз. Шофер Марасилов Газбек Тагаевич, номери 7887 прицеп 08 бүт номери менен берип атат. Айланайындар. Айыл өкмөттүн башчысы берип атат ушуну. Мадумаров берип аткан жок. Артында дагы ишенбесе, момундай кылып бүтүндөй кимге канча кап керек, 25 кап, 15 кап, 40 кап деп туруп, кол коюп туруп берип атат. Булар да өтпөй атат. Себеп тойбой атат посттор. Мына ушуну айтып атабыз биз. Эгерде кимдин кайсы бир айылдан шайланып келген депутаттар мага ушул айтылган нерселер өз убагында келип атат десе айтыңыздар. Алар эмес, мына айыл чарба министрлиги жооп берип атат. Биздикинин баасы момунча болуп атат, бирок эл ташып келген арзан болгондуктан биздикилер өтпөй атат деп, туура, жолдош министр? Мына мына жерде расмий түрдө жооп алды. Эгер бул жооп туура эмес болгон болсо, Миргүл айым, сизге да алдыңыз да ушул жоопту, туура? Биз факты менен сүйлөйбүз. Жалаң факты менен сүйлөйбүз. Эгерде кара баягы жаманатты кылам дей турган болсоңор, 3 күн кайра КТРдин менен регионуңардан сайратсаңар, элдин башын маң кылабыз деген болсоңор, эл азыр түшүнүп калган. Крышавать этип атат деген сөздөрдү. Мен ушул сөздөрдү билбейт экенмин. Аны менен силер алек болосуңар. Кимди крышавать этип атканымды билсеңиз, четинен алып барып камаңыз. Камаганга устасыңар азыр силер. Ар кандай жалааны жаап туруп, 2 айдан кийин чыгарып, бирдеме десе, ушинтип койдук да деп коюп кете бере турган заман болуп калган. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, биз фракция менен барып келген жыйындын жыйынтыгы боюнча областтык жетекчилик менен дагы, райондук жетекчиликтер менен дагы керемет сүйлөшкөнбүз. Мына ошолордун жыйынтыгын көрүп атабыз, биз кызматташып атабыз. Экинчиден, коопсуздук кызматынын кызматкери болобу, чек ара кызматкери болобу, ички иштер министрлиги болобу. Мына ички иштер министрлигинин ошол жердеги башкармасы полковник мыкты өзүн алып жүрдү. Бардык кызматтын жетекчилери мыкты алып жүрдү. Областын жетекчиси, коопсуздук кызматынын жетекчиси мыкты алып жүрдү. А жанакы бизде иштебейт деди, ошол жерде качып жүргөн жигиттерди. Бизде иштебейт деп жооп берди. Биздин кызматкер эмес деп жооп берди. Биз Казакстанга бардык. Биз Кыргыз парламентинин депутаттарыбыз. Ошол жерде барыңыздар, күбө болдуңуздар. Бажы кызматы болобу, чек ара кызматы болобу, полковниктер келди дагы, айтты. Нөмөт жетекчиси полковник Баландаймын. Түкүндөймүн. Муну маданияттуулук деп коет. Кыргыз Республикасынын аймагында жогорку кеңештин депутаты кандай жерге барбасын, ошол жерге жооптуу киши келип өзүн тааныштырууга милдеттүү. Эгерде сабаттуу болуп 36 тамганы тааныган болсо, кыргыз мыйзамдарын окуган болсо. Жок кокустан келип калган болсо, ошондой болуп жапай болуп качат анан, эмне кылышын билбей. Биз, урматтуу депутаттар, абийирибиздин алдында, жараткандын алдында ушул кезге чейин таптаза келгенбиз, соңку демибиз чыкканга чейин таптаза ойдон кетебиз. Каралагандар көп болгон. Алардын бирөө жок бүгүн. Ошондуктан мен Самый кожо Мирла мырзага, Балбак мырзага ыраазычылык билдирем. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Уруксат берип койгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Тийиштүү маалыматтар болсо, дагы да айтканга даярбыз. Рахмат.